Бул таңкы шакафтар. Мектеп интернатынын балдар жатаканасы. Ушул жерлерде баардыгы мурда шахтерлор жашаган имарат болгон. 57-жылга чейин. Ал эми 1957-жылдан баштап бул жерлерде мектепке үчүн пайдаланууга берилип, азыр бүгүнкү күнгө чейин окуучулардын жатаканасы. Бүгүнкү күндө биздин окуучуларыбыз 6-да турушуп өздөрүнүн физзарядкаларын жасашат. Таң ушундай ата. Мектеп интернатында окуган ар бир интернаттын окуучусу бул жашоолорду, бул интернаттын жашоо турмушун жакшы түшүнөт, жакшы билет. Булар ашканага ушундай түзүп барышат. Бул эртең мененки шакафтар. Бул мектеп интернатынын ашканасы. Владимир Ильич Ленин жатак мектебинин балдар мектеп интернатынын балдар жатаканасы. Эми балдар жатаканасы 1900 ушул 46 жылы табылган шакафтардан кен табылып, ушул табылган кендер бул жерде 49-жылы жабык шаарча курулуп, негизделип, мына ушул шаарчаны кургандар, ушул шаарчанын инфраструктурасына өз эмгегин жумшагандар, бул немец пленниктери, сүргүнгө келгендер, куугунтукту алып келгендер, ар кандай жумушчулар болгон.
кулакка тартылып келген мына ошол жумушчулардын жатаканалары болгон. Бүгүнкү күндө биздин окуучуларыбыздын жатаканалары. Мына ушул биздин эле айылдын ак таштарынан курулган бул жатаканалар. Ушул жатаканаларды пленниктер өздөрү курган деген маалыматтар бар. Таштары көрүнүп турат. Бул өзүңүздөр байкагандай эле, белгилүү болгондой эле облустук ооруканадан айырмаланат бул жерлер. Анткени ал жерлерде ошол жетекчилери, ошол облустук ооруканаларда жетекчилери жашаган болсо, а бул жерде жумушчулар, пленниктер өздөрү үчүн салынган имараттар болгон. Мынакей азыркы учурда бул балдар жатаканасы. А бир учурунда бул жерде согуш туткундарынын жатаканасы болгон. 49-57 жылга чейин бул жерде ушул шкафтардын инфраструктурасын куруудагы жумушчулардын жатаканалары болгон. Бүгүнкү күндө мектеп интернатынын жатаканасы. Бул жерде ар кандай улуттагы ошол согуш туткундары ар кандай улуттан болуп, немец улутундагылар, ар түрдүү улуттагылар келген. Булар жөнүндө азыр архивдик маалыматтарда дагы билбейм, азыр канча барбы жокпу, бирок бул жактарда жок. Анткени бул жердеги ар бир иш аракет Москва аркылуу чечилген. Бул жер стратегиялык аймак. Ушул кинолордогудай эле, биздин апаларыбыздын эскерүүсүнө караганда, бул жерде ошол согуш туткундарын кадимди ошол кинодогудай эле баарын автоматтар менен, иттер менен алып келип, жумушка кайра шахтага алып барып ушинтип жүрүшкөн. Эгер тарыхый фильм тартса, Кыргызстан ушул шкафтар жөнүндө, ушул жердеги ушундай стратегиялык аймактарды куруу боюнча сонун кино болмок. Ушул советтик доордун фильми болмок. Мына бүгүнкү күндө окуучулар жашайт бул корпустарда. Кыздардын корпусу. Мурда бул жерлер ошол жумушчулардын, уран кен казып иштеген жумушчулардын жатаканасы болгон. Кыздар жашашат. Ооба. Кыздардын кийимдери. Бул чыныгы Советский Союздан калган эстелик күзгүлөр. Мындай күзгүлөр азыр жок.
патронаттын азыркы окуу корпустары. Мурда булар жумушчулардын, кара жумушта иштеген жумушчулардын жатаканасы болгон. 49-52 жылдагы шахтерлордун жашаган жатаканалары. Мына мурдагы жатакана, шахтерлордун жатаканасы мурдагы оңдолбогону боюнча оригиналы ушундай болгон да. Бул үстүндөгүлөр черепица менен жабылган үстү. Бул черепицанын материалдары ушул эле шкафтардын кызыл чопосунан эле алынып жасалган. Бирок бүгүнкү күндө кайсы жерде алынганы белгисиз. Ал эми мыналар болсо материалдары таштан. Мына ушул жерлерде шахтерлор жашаган. Бул болсо реконструкцияланган азыркы балдардын жатаканасына ылайыкташтырылып оңдолгон.